Кычыраган кышта кантебиз. Жарандар кампаларда көмүр жок экенин айтып нааразы болушууда. Бул өз кезегинде баанын асман чапчышына алып келүүдө дешет. Эмнеге кароотун карьерлерден ташылбай жатат? Депутаттын мандатын кайра артка чакыртып алуу институту бар, бирок анын иштөө механизми азырынча жок. Жаңы талап боюнча кайсы учурда эл өкүлү мандатынан мөөнөтүнөн мурда ажыратылат. Бишкекте атып өлтүрүлгөн айдоочу боюнча иштин алкагында укук коргоо органдарынын 22 кызматкери жоопко тартылды. Дагы 4 кызматкер камакта кармалууда. Чөнтөгү жука мугалимдер менен ак калачандары. Алар бүгүн өкмөт үйүнүн алдына митингге чыгышып, ипотеканын пайызын төмөндөтүүнү талап кылышты. Мына ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк мен Алтынбек Беделов тааныштырам. Котман, кечиңиздер менен. Быйыл кычыраган кышта өлкөдө көмүр тартыштыгы жаралышы мүмкүнбү? Анткени учурда Бишкек шаарындагы кароотун саткан базалар дээрлик бош турат. Ал эми көмүр бар жерлерде 1 тоннасы былтыркыга салыштырмалуу 1000 сомго кымбаттаганы байкалууда. Тактап айтканда көмүрдүн тоннасы 4000 сомдон жогору сатылып жатат. Жеткирип берүү кызматы менен 5000ден ашып түшүүдө. Ал арада жарандары суук түшөр менен бул сумма дагы өсүшү мүмкүн деп кооптонушууда. Ал эми Кыргыз көмүр ишканасы кен казбалуу аба ырайына байланыштуу 15 күнгө гана кечигип жатканын айтып жооткотууда. Теманы Рахат Жаныбекова улантат. Өткөн жылы Бишкек шаарында сентябрь айында 1 тонна көмүрдүн баасы 3200-3500 сомдон сатылып жаткан. Ошол эле убакта кароотунун тартыштыгы жаралган эмес. Быйыл ушул айда көмүрдүн 1 тоннасы 4200-4500 сомдон сатылып жатат. Бери дегенде 1000 сомго жакын кымбаттаган. Ошол эле убакта көмүр саткан жайларда кароотун аз болууда. Бишкек шаарынын тургуну Рахман Таникулов кыштын камылгасын азыртадан көрүп көмүр саткан базарларды кыдырып жүрөт. Эрте аракет кылсаң арзаныраак аласың дейт. Бирок былтыркы баа жок болгону аз келгенсип, кампаларда көмүр саткандар аз. Суук түшөрү менен баа дагы көтөрүлүшү мүмкүн. Мындан улам кароотун издегендер азыр канча сомдон болсо деле алууга макул болууда. Канча сом болсо да алабыз эми. Баары бир кыш келет. Кыш кандай болот аны эч ким билбейт. Жылытыш керек үйдү. Эми 4 тонна көмүр алам. Каракечеден 2 тонна, Шабыркөлдөн 2 тонна аралаштырып алам. Ошол эми кымбат, бирок эми арзандабайт. Көмүр жок, башка жерлерде жок. Азыр бир катар кыдырып келдим. Эми ошол барына базар кылабыз. Эми светке ишенип кышта отуруш болбойт ал. Бизде газыбыз жок, свет өчөт кышта, себеби баары от жагат, баары үй жылытат. Ошон үчүн светке карабай көмүр алыш керек, отун жагыш керек. Бир канча жылдан бери кара кеченин көмүрүн сатып иштеген Мурас Сартыманов кароотундун баасы сатуучулардан көз каранды эместигин айтат. Кен чыккан жердеги баага жол киреси кошулат дейт. Азыр болсо күйүүчү майдын кымбаттаганы наркка таасир этти дейт ал. Эми канчалык көмүр көбүрөөк келсе уже арзандайт да. Аны ушундай эле аз-аздан келип турса ушул бааны эле кармалат го деген ойдомун. Дагы кымбатташы мүмкүнбү байке? Эми аны айта албайм. Эми көмүрдүн келгенине жараша болот да, просто эми мен алдын ала билбейм да, келет келбейт, бирок эми биз деле баягы бааны көтөрбөгөнгө аракет кылабыз, эми просто эми көмүрдүн келгенине байланыштуу болот да. Ооба, мисалы көмүр жок болсо кайсы көмүр ташыйбыз? Көмүр аз көлөмдө келип жаткандыктан унаа менен отунду үйлөрүнө жеткирип берген айдоочуларда кардары жок отуруп калышкан. Айтымдарында көмүр арзан учурунда алып алууну көздөп келгендер көп. Бирок эмнегедир карьерден борборго ташылбай жатат дешет. Кандай болот? 3-4 тонна кыстабыз. Азыр жок көмүр келбей атат да. Казакстандан Шабыркөл, Каражыра келет, ошолорду алып атат. Биздин өзүбүздүн местный көмүр келек. Карьер иштебеген үчүн келбей атат. Карьер иштебеген үчүн келбей атат. Айылдар келип атат бул жака? Келип атат, күнүгө аябай келип атат, көп келип атат. Келип эле кетип атышат, качан келет, күткөн элдер көп болуп атат. Кургакта, эмеде жылууда алып алат элек, акчабыз бар, акчабыз жоголуп кетелек деп келип атат. Кымбатта болуп атат, Кымбатта болуп атат. Солярка кымбат, КамАЗтер өздөрү тартып келет да, КамАЗтердин эмеси бар, соляркасы бар, жол киреси бар. Баары эле күтүп атат, ана келет, мына келет деп эле. Сорот эле келишат. Маалыматтар боюнча Кыргызстанда көмүр кенин казган 70 ишкана бар. Анын 71-и туруктуу иштешет. Кара кечеден өндүрүлгөн көмүр менен өлкөнүн түндүк аймагы камсыз болот. Өлкө боюнча күз-кыш мезгилинде 3 миллион 18 миң тонна керектелет. Анын 1 миллион 100 миң тоннасын калк кышы менен жагып чыгат. Өткөн жылы элди көмүр менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу үчүн аракет августтун аяктарында башталган дешет адистер. Бул жолу 15 күнгө кечигүүдө. Ага кен чыккан Миңкуш жана Кара кечеде жаан чачын
көп жаап, унаа жүрүүчү жолдорду сел алып кеткени себеп болгону айтылды. Буга кошумча күйүүчү майга болгон баалар туруктуу болбогондуктан өткөрүлгөн тендерлерге эч ким катышпай, техника токтоп калган. Мындан улам көмүр казып алуу убагында башталган жок, дейт Кыргыз көмүр ишканасынын жетекчилиги. Тиякта особый порода бар, жана глина самын болуп калат. Ал жаганда ал жерде невозможно чыгып иш кылышка. Погодный условия болуп, солярка ушундай техникаларыбыздагы маселе болгон. Анан азыр бизге жаңы жетекчи келди. Марат Жумакадырович ошол техникалар жетишпестиктен бизге өйдө жакка өкмөткө кайрылып, азыркы күнү МЧСтен техника алдык. Бүгүнкү техника. Ошол техникаларда мына 10 хово, жанагы хово деп коет. 3 экскаватор, 3 погрузчик, 2 бульдозер. Ошолорду дополнительно бизге бөлүп беришти. Бүгүнкү күнү азыр толук кандуу иштеп атат ошол техникалар. Көмүрдүн баасын монополияга каршы күрөшүү кызматы көзөмөлгө алат. Былтыр кара отундун алгачкы чыккан жердеги баасы 1 тоннасы 1300 сом деп коюлган. Быйыл деле бул сума өзгөргөн эмес. Рахат Жаныбекова, Жанарбек Догдурбек уулу, НТС. Токтогул ГЭСнин 4-чү гидроагрегатын ишке киргизүү зарыл. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов тиешелүү жетекчилер менен актуалдуу социалдык экономикалык маселелер жана күз-кыш жылытуу мезгилинен өтүү боюнча кеңешме өткөрүп жатып билдирди. Ошондой эле анда күйүүчү май боюнча маселелерди чечүү жана тийиштүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү тапшырмасы берилди. Ал арада жакынкы күндөрү күйүүчү майлоочу май дагы 2 сомго кымбаттайт турганы болжолдонууда. Нефтетрейдерлер ассоциациясынын өкүлдөрүнүн билдирүүсүнө караганда, сентябрдан тарта Кыргызстан Россиядан күйүүчү майды кымбатыраак ала баштады. Бул пошлинасы жок берилүүчү товардын көлөмүнүн бүткөнүнө байланыштуу. Белгилей кетсек, жыл сайын Орус өкмөтү Кыргызстанга белгилүү бир көлөмдөгү бензинди, дизелдик отунду пошлинасы жок берет. Тактап айтканда 460 000 тонна бензин, 485 000 тонна дизель. Реактивдүү кыймылдаткычтар үчүн 100 000 тонна күйүүчү май салык алымы жок берилет. Мал базарларда бодонун баасы 5 000 сомго чейин арзандоодо. Бирок ага карабастан эттин наркы өзгөрбөй жатат. Алып сатарлар муну тоюттун кымбаттыгы менен түшүндүрүшүүдө. Себеби базарларга семиртилген жандыктардын этин гана алып чыгабыз дешет. Ал эми малды байлап сатуу үчүн чөптөн тышкары арпа, буудай да зарыл. Дан азыктардын баасы 28 сомго чейин болууда. Андыктан анын баасы көтөрүлгөн сайын эт да кошо кымбатташы мүмкүн дешет фермерлер. Эттин наркынын көтөрүлүшүнө дагы кандай факторлор таасирин тийгизет? Дүйшөн Шаршенбеков сураштырып келди. 41 жаштагы Алевтина Гвоздева 4 баласы менен Бишкектин Бакаята конушунда Батирде турат. 6 ай мурда айылдан Борборго көчүп келгенден бери эт жеше электигин айтат. Туруктуу иштей турган жумушу жок. Кафелердин биринде пол жууп күнүнө 600 сом табат экен. Анысы чай нандан артпайт. Эт аябай эле кымбат. Эт жебегенибизге уже почти 1 жылдай эле болуп калыш керек бизге. Эптеп эле бирдеке кылып эле арзан эле алып эле жеп эле жатабыз. Ошол кыйын аябай. Аракет эле кылып эле жатам, бирок баары чамам жетпейт да, чамам жетпейт. Балдар деле эт деп ыйлагысы келет. Эптеп алдайбыз курсактарын. Күз келип жайлоодо малдар түшүп жаткандыгына байланыштуу ири мал базарларда дагы жандыктардын наркы 5 000 сомго чейин арзандаганы байкалууда. Тирүү малдын баасы арзандаганы менен эттин наркы өзгөргөн жок. Учурда ири соода жайларында уйдуку менен жылкыныкы эттүүлүгүнө жараша килограммы 450 сомдон 550 сомго чейин сатылууда. Эттин наркынын түшпөй жатышынын себебин сатуучулар ортомчулардан кымбат келип жатканы менен түшүндүрүшүүдө. Маселен, уйдун этинин дүңүнөн 415-450 сомдон алып жатышыптыр. Жылкыныкын 10-20 сомго арзан. Орундуктун ижара, этти чапкандагы жана башка акыларды кошкондо нарк 550 сомго чейин чыгып жатканын айтышууда. Ал эми алып сатарлар болсо малдын наркы арзандаганы менен тоюттун кымбаттыгы эттин баасына таасирин тийгизип жатат дешет. Себеби базарларга жалаң семиртилген малдыкы алып келинет. Базардагы эттерди алып мындай сойгонго жарабайт да. Аларды 5-6 ай байлаш керек, багыш керек. Азыр арпанын баасын билип атсаңар 25-26 сомдон болуп атат. Менимче ушул бир малды байлаш үчүн 6 айга чейин кармайсың, 6 айда ал 1 тонна ашык арпа жем жеп коет. Бардыгы ошол эсептеп көрсөң, азыркы баага туура эле келет деп ойлойм мен. Өзүсүкү, бирок мен сатуучумун просто. Алып келип беришет, мен өзүм сатам. Жылкынын семиздери кымбат болуп атат, чынын айткандачы. Жылкынын семиздери кымбат болуп атат. А мындай арыктары арзан эле. Анан биз
пайдасы баарынан эле алабыз да, бизге пайдасы керегинен эле. Былтыр ноябрда этти арзандатуу үчүн Кыргызстан малды экспорттоого тыюу салган. Бирок анда деле базарда баа өзгөргөн эмес. 6 айдан кийин ал чектөө алынып, сырттан ташылган жандыктарга кошумча нарк салыгы убактылуу жокко чыгарылган. Бирок бул дагы абалды өзгөртө алган жок. Эл дагы деле кымбат эт сатып алууга аргасыз. Базарда арык малдын баасы түшкөнү менен бордолгондордун наркы көтөрүлгөндүн гана үстүндө. Азыркы тапта чоң нык семиз жылкынын баасы 100 миң, 120 миң сомдон түшпөй жатат. Сойгонго жарактуу уйлар 80-90 миңге бааланууда. Ошол эле учурда тойту шылтоо кылып, эттин баасын атайын кымбаттаткан ортомчулар экенин айткандар дагы бар. Мал түштү тоодон бүт семирип келет. Бирок эттин баасы түшкөн жок да. Эттин баасын дагы көбүнчө ортомчулар эмесе керек. Ортомчулар дагы кошуп сатат, ошентип анан элге ичинде оор болуп атат да. Кары картаң пенсионерлерге кыйын болуп атат да. Анткени алардын пенсиясы көтөрүлбөй эле эттин баасы көтөрүлүп алган да. Айыл чарба министрлиги бааларга мониторинг жүргүзүү менен гана элек сатуучулардын божомолу боюнча кышка чейин азыркы баа кармалып турушу мүмкүн. Андан кийин дагы көтөрүлөт деген тынчсыздануулар бар. Дүйшөн Шаршембеков, Адилет Чокоев, НТС. Убада берилген, бирок аткарылган жок. Бүгүн өкмөт үйүнүн алдына 50ге жакын мугалим менен ак халатчан кезектеги нааразычылык акциясына чыгышты. Алардын көпчүлүгү ипотеканын пайызын арзандатууну талап кылса, кээ бири көп жылдан бери турак жай алуу үчүн насыя ала албай жаткандыгын айтып нааразы. Бир тобунун алган маяналары ипотеканын үстөк пайызын төлөөгө жетпей жатса, бала чакасы менен батирден батирге көчүп жүргөндөрү дарбын. Айласыз акцияга чыккан чөнтөгү жука мугалим менен дарыгерлердин арызын Дастан Жолдошев угуп келди. Жазда берилген убада дагы деле аткарыла элек. Өкмөт үйүнүн алдына чогулган 50дөй мугалим менен дарыгерлерден турган топ колдоруна аргандай транспаранттарды кармап алышкан. Көпчүлүгү мамлекеттик ипотекалык компаниянын пайызын төмөндөтүүнү талап кылгандар. Арасында ипотекалык турак жайга кезекке тургандар дагы бар. Биз бирөөнүн баягы тамак ашын тартып алган жокпуз же бир бекер үй бергиле деп сураган жокпуз бул жерден. Болгону 4% түшүрүп бериңиздер суранабыз. Мына мен эле эмес, ушул ипотека алгандар канча деген жаран бар, ошонун ичинен баягы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен өтө оор да. Мен аларды көрүп, баары эле билип келип атышат. Болгону ошо 4% түшүрүп бериңиздер деп эле суранып, ошол жерге кетип турабыз тынчтык митинги менен. 8% менен төлөп атабыз, бирок ал 8% адам кыйын болуп атат да. Анткени өзүңүздөр билесиздер, былтыр кандай акыбал болду, коронавирус, пандемия, карантин, баары кымбаттап атат, продуктунун баары кымбаттап атат, жашоонун баары кымбаттап атат. Анан азыр айына 22 миң төлөйм ипотекага. Анан 2-3 жерде иштейм, баягы акчаны табыш керек да. Ошону төлөйбүз. Бүгүнкү нааразычылык акциясына чыккандардын баардыгы тең мугалимдер жана врачтар. Алардын дээрлик көпчүлүгү ушундай жатакана тибиндеги үйлөрдү ижарага алып жашашат. Алардын бири Зарима Отолиева. Ал 2 баласы менен учурда бул жерде 8 миң сом төлөп күн кечирет. Зарима Отолиева Бишкек шаарынын мектептеринин биринде мугалим болуп эмгектенет. 30 жылдан ашык бул кесипти аркалаган эл агартуучу ипотека алуу үчүн 2 жыл мурда эле кезекке туруптур. Бирок андан бери кезеги жетпей жатат. Учурда мектеп жашындагы балдарын жалгыз тарбиялайт. Ал эми жолдошу менен кичүү кызы 5 жыл мурда жол кырсыгынан каза болуп калган. Бир гана мугалимдер менен врачтарга эмес, бүт эле кыргыз элинин жарандарына канча адам үйлүү болот эле. Ошо ижараны төлөбөй ипотеканы төлөсө канча бир адам өзүнүн үйү болуп калат эле да. Жолдошум бар учурда деле биз ижарага алчубыз төлөп, бирок анда мен жолдошум бар болчу да. Ошондо ал өзү төлөчү, мен балдарым кичинекей болчу, ал өзү иштеп өзү төлөчү. Анан мен өзүм жалгыз калганда мага аябай кыйын болду. Учурда Зарима Отолиевага окшоп мамлекеттик ипотекалык компанияда кезек күткөндөрдүн саны 10 миңге жакын. Ипотекалык кредит алып же ага кезекке тургандардын мындай нааразычылык акциясы алгачкы болуп жаткан жок. Буга чейин дагы мугалимдер менен дарыгерлер бир нече ирет дал ушундай талабы менен митингге чыгышкан. Бүгүн болсо алардын арыз могун мамлекеттик ипотекалык компаниянын башкармалыгынын төрайымы Аида Төлөгөнова угуп, бул маселе бир нече күндөн кийин чечилерин убадалады. Мы запускаем реализацию данной программы. Биз
бул тууралуу атайын программа иштеп чыкканбыз. Бардыгы акыркы этабына келип калды. Ал болсо 16 сентябрдан тарта иштей баштайт. Бардык банктар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнбүз. Эми бул маселе этап менен ишке ашат да. Ал үчүн убакыт талап кылынат. Эми алдыда үстөк пайыздар төмөндөйт деп айта алам. Ошондой эле эми буга чейин 8% ипотекалык насыя төлөгөндөр 1 октябрдан тарта 6% төлөшү мүмкүн. Ал эми мамлекеттик ипотеканы жаңы алгандарга 4% берүү жагы каралып жатыптыр. Дастан Жолдашев, Агзат Тилеев, МТС. Президент Садыр Жапаров жогорку аскердик наамдарын ыйгаруу жөнүндө жарлыктарга кол койду. Ага ылайык Марат Иманкулов менен Таалайбек Өмүралиев генерал-лейтенант, ал эми Бакытбек Бекболотов менен Уларбек Шаршеев генерал-майор наамдары берилди. Белгилей кетсек, Марат Иманкулов коопсуздук кеңештин катчысы. Таалайбек Өмүралиев кечээ коргоо министри кызматынан бошотулса, ордуна Бакытбек Бекболотов дайындалган. Ал эми Уларбек Шаршеев чек ара кызматынын жетекчиси. Бишкекте атып өлтүрүлгөн айдоочу боюнча иштин алкагында укук коргоо органдарынын 22 кызматкери жоопко тартылды. Бул тууралуу Жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында министрдин орун басары Нурбек Абдиев билдирди. Айтымында министрлик кызматтык иликтөө жүргүзүлгөн. Ага ылайык бир кызматкер ички иштер органдарынан кетирилип, 9 кызматкер эйлеген кызматынан бошотулган. Дагы 12 милиционерге түрдүү дисциплинардык чара көрүлгөн. Абдиев ошондой эле патрулдук милициянын 4 кызматкери жана жаранды өлтүрүүгө шектелип жаткан тартип сакчы УКМКнын тергөө абагында экенин эске салды. 27 августта Бишкекте айдоочуну атып өлтүрдү деген шек менен жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерине бийликтен аша чаап колдонуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, 2 айга камакка алынган. Андан кийин патрулдук милициянын дагы 3 кызматкери кармалган. Алар өзгөчө оор кылмышты жашырып, кызмат абалынан кыянат менен пайдаланган деп шектелүүдө. Бишкек милициясынын кайгыл кызматы башкармалыгынын кызматкери пара талап кылууга шектелип кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тараткан маалыматка караганда, кармалган кызматкер тааныш менен жеңишинен сүйлөшүп алып, Бишкек шаарынын тургунунан 100 000 сом пара талап кылган. Ал зордуктоо үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартуу менен коркутуп, 100 000 сом талап кылган. Натыйжада 64 000 сом пара менен кармалган. Укук коргоо органдары шаар тургунуна карата зордуктоо же башка укук бузуу фактыларын каттаган эмес. Аталган факты кылмыш жаза кодексинин пара талап кылуу беренесинин негизинде кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кармалган кызматкер УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кыргызстандын аймагына мыйзамсыз алып келинип, Бишкек шаар жана Чүй областындагы ири соода түйүндөрү аркылуу сатылган контрабандалык алкоголдун партиясы аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Ага ылайык Ысык Ата районуна караштуу Сары Жон айылындагы кампалардын биринде өткөрүлгөн иш-чаралардын жүрүшүндө ар кандай аталыштагы 10 000 жакын жасалма акциздик маркалар бар, жалпы суммасы 10 миллион сомго жакын элиталык алкоголдук продукциялар табылып алынган. Бул алкоголдук продукциянын ар биринин баасы Бишкектин базарларында 1000 сомдон 3000 сомго чейин эсептелинет. Учурда мамлекетке келтирилген зыянды баалоо, ошондой эле алкоголдук ичимдиктерди мыйзамсыз алып кирүүгө жана сатууга бийлик өкүлдөрүнүн катышуусун аныктоо боюнча тиешелүү чаралар жүрүп жатат. Бир мандаттуу округтан шайланып келген депутатка каршы 10 000 кол чогултулса, мандатынан ажыратылат. Эл өкүлү 10 күн эч себепсиз жумушка келбей койсо дагы ыйгар муктары токтотулат. Учурда Жогорку кеңештин жаңы регламенти жана депутаттын статусу тууралуу мыйзам долбоорлорунун үстүнөн 2 жумушчу топ иштеп жатат. Ушул же кийинки аптада документ талкууга чыгарылат. Анда бир мандаттуу округтан шайланып келгендерди депутаттык мандаттан ажыратууну эл чечсе, партиялык тизме менен өткөндөрдүн тагдырын чечүү укугун фракция лидерине берүү сунушталып жатыптыр. Кененирээк Нурзада Сыдыкбекованын материалында. Бул жолку парламенттик шайлоого катышууну каалагандар буга чейинкилерге салыштырмалуу өтө көп болууда. БШКга 75 партия кайрылып, рекордтук көрсөткүчтү түздү. Буга шайлоо босоосунун 7ден 5%га төмөндөгөнү жана шайлоо күрөөсүнүн 5ден 1 миллион сомго азайтылганы себеп болуп жатат деген ойлор айтылууда. Деген менен саясий жарышка аттанган 75 бирикмеден иргелип отуруп, 20дай гана өнөктүккө катышуу укугуна ээ болушу ыктымал. 7 парламентке келет деген божомолдор бар. Ошондо партиялык тизме жана бир мандат округтар боюнча талапкерлиги каттуу алынгандар орто эсеп менен алганда 1,5 миңге чукулдашы мүмкүн. Алардын ичинен болгону 90 гана Жогорку кеңештен орун алат.
Ушул же кийинки аптада жогорку кеңештин жаңы регламенти талкууга чыгарылат. Бул документтин үстүнөн азыр 10го жакын депутат иштөөдө. Жаңы конституцияга ылайык депутат жыйынга 10 күн себепсиз келбей койсо мандатынан ажыратылат. Баш мыйзам боюнча эми депутаттык мандатты чакыртып алууга да болот. Бирок кандай жол менен ишке ашаары мыйзам аркылуу көрсөтүлүшү керек. Азыр бизде 30 күн келбей койгондор да бар, 60 күн келбей койгондор да бар. Бирок ал контроль жок болуп атат да. Эми мындан бул жака азыр сунуш болуп атат. Чип менен колун регистрация кылабыз деп атат. Ар бир депутаттын чиби менен. Анда бири-бири үчүн регистрация да кыла албай калат. Келген адам, депутат болгон адам, ал келип иштеш керек. Колунан келбесе, келгиси келбесе, бизнеси болсо, башка нерселер менен кызыкса, ал өзүнүн жумуш кылганы жакшы болот. Мындан тышкары депутаттын макамы тууралуу мыйзам долбоору даярдалып жатыптыр. Жумушчу топко кирген Айнур Алтыбаеванын айтымында, бир мандаттуу округтан шайлам келгендердин мандаты эл тарабынан 10 000 кол топтолуп, анын легитимдүүлүгү текшерилип чыккан соң чакыртып алынышы ыктымал. Ал эми партиялык тизме аркылуу өткөндөрдү депутаттык ыйгарым укуктарынан ажыратуу милдетин фракция лидерлерине жүктөө сунушталып жатыптыр. Бирок жетекчилер муну бизнеске айлантып алат деген кооптонуулар жаралууда. Партиянын тизмеси менен келген депутатты мандатынан ажыратуу боюнча механизм жакшылап, дыккат иштелип чыгыш керек. Азыр фракция лидерлерине же партия кеңештин жетекчилерине ушундай укуктарды берүүнү сунуштап жаткандар да бар. Бирок мен буга карманча каршымын. Анткени мындай шарт түзүлсө, анда депутаттар мандатымдан ажырап калам деп коркуп, өз позициясын айтуудан карманып, көз каранды болуп калышат. Парламентарийлер кимдир бирөөнө жакса да, жакпаса да элдин көйгөйүн, үнүн бийликке жеткирип турушу керек. Жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Эсенгул Исаков парламенттин жаңы регламенти боюнча өз сунушун бергени жаткандардын бири. Ал бир дагы мыйзам долбоорун жазбаган эл өкүлдөрүн депутаттык мандаттан ажыратуу керек деп эсептейт. Эсенгул Исаков парламентарийлердин айлык маяны алуусуна да каршы чыгууда. Экс-депутаттын бул идеясы Конституциялык кеңеш менен жыйынында көпчүлүк тарабынан колдоого алынбаса да, ал муну жаңы регламентке киргизүү ниетинен кайта элек. 90 депутат бүгүнкү күндө элге пайда келтирем десе, бардыгы тең акчадан отказ бериш керек. Айлык албай, эл арасында иштеп, сессионный иштеш керек. Айлык албай, сессионный иштесе, ал партиялык да системадагысы, одномандатный да эл арасында жүрөт. Ошол эл арасында жүрүп, сессионный келгенде даана элдин көйгөйүн алып келишет. Анан эң негизгиси ошо жерлерде жергиликтүү бийликтерди иштетип, элдин мүдөөсүн жана даттангандарын чечет да ыкчам түрдө. А бул жерде отурса кайра ак үйгө келип, бириси кирсе, ону кирбейт да. Кире албайт да. Ошону менен нараазычылык көп келет. Карасаң баары эле ушу Бишкекте жүрөт. Баш мыйзамга ылайык 90 депутаттан куралган жаңы парламентте көпчүлүктүн жана азчылыктын коалициясы болбойт. Бир мандаттуу округтан келгендер депутаттык топторду түзө алат. Анын курамы 10дон кем эмес эл өкүлдөрүнөн түзүлүшү керек. Ал эми партиялык тизме менен өткөндөр фракциянын курамында иштешет. Жогорку кеңештин жаңы регламентинин азыр сунушталып жаткан варианты боюнча парламенттеги фракция катчылыктары деген түшүнүк таптакыр жоюлушу мүмкүн. Ошондо жаңы келе турган эл өкүлдөрүнө бирден гана жардамчы берилиши ыктымал. Ошондо буга чейин фракциянын жыйындарын өткөрүп, эл өкүлдөрүнүн каттарын жөнөтүп, ушул сыяктуу уюштуруу иштери менен алектенген 200ге жакын кызматкер иштен кол жуушу мүмкүн. Муну менен өлкө бюджети 100 миллион сом үнөмдөшү мүмкүн экен. Бирок бул документ талкууга чыгарылгандан кийин ага бир топ кошумча алымчалар киргизилиши ыктымал. Белгилүү болгондой, жогорку кеңештин 6-чакырылышы 6 фракциядан турат. Алардын ар биринде канча депутат болсо, катчылыкта иштегендердин саны да ошонун тегерегинде болчу. Эми парламенттин кийинки курамы фракция катчылыктары жок жумушун баштай турганын билген кызматкерлер буга каршы болушууда. Бул тууралуу ачык айтышпаса дагы, камера артында өз ойлорун билдиришип, кызматкерлердин жок дегенде жарымын кыскартса жетиштүү болот деп эсептешет. Акыркы чечимди парламент кабыл алат. Депутаттын статусу жана парламенттин жаңы регламенти тууралуу мыйзам долбоорлорунун үстүн иштеп жаткан эл өкүлдөрүнүн планы боюнча сентябрдын аягына чейин жогорку кеңеш бул документтерди бекитип бериши керек. Нурзада Сыдыкбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Москва шаарында 5 күн 5 түн манас айткан Дөөлөт Сыдыков бүгүн Кыргызстанга кайтып келди. Аны тосуп алуу салтанатына мамлекеттик жетекчилер, маданият ишмерлери жана манасчынын күйөрмандары да катышышты. Анда алар 100 сааттан ашык токтобой манас айткан Дөөлөт Сыдыковдун бул таланты дүйнөдөгү теңдешсиз эпосты мындан ары жайылтып, кийинки муунга калтырууда
чоң роль ойнойт турганын, ошондой эле Гиннестин рекордтор китебине кирүүгө бардык мүмкүнчүлүктөр бар экенин белгилешти. Эске салсак, 5 күнү 5 түн манас айтуу Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналып иш-чара Москва шаарында уюштурулган. Дөөлөт Сыдыковду мекендештери түз эфир аркылуу колдоп турушса, ал эми Россиядагы бир топ кыргызстандыктар жанына барып күбө болуп жатышты. Барыңыздарга ыраазымын, баш ийип таазим кылам. Элден айланайын. Ушул элден айланса болот, элдин батасы Кудайдын батасы дейт эмеспи? Элден айланайын, ошончо колдоп, түмөнү менен түрүлүп, жалпы баары жүгүрүп, ошол колдоп тургандын өзү мен үчүн чоң сыймык, чоң кубаныч, чоң бакыт. Анан бул менин мойнумдагы милдетим кыргыз касиетин, кыргыз тарыхын, кыргыздын манасын, кыргыздын ким экенин, кыргыздын улуу эл экенин, биздин манасыбыз, Бакай атабыз бар экенин, Кошой атабыз бар экенин, Кыран Кыркчор аталарыбыз бар экенин, ошонун баарын дүйнөгө жар салууда. Россияда өткөн эл аралык армия 2021 танк биатлонунда чемпион болгон кыргызстандык жоокерлерди Кант авиа базасында салтанат менен тосуп алуу иш-чарасы болуп өттү. Түндө келген азаматтарды тосуп алуу аземине Коргоо министринин биринчи орун басары Нурлан Кирешеев катышып, ал экипаждын бардык мүчөлөрүнүн жогорку даярдыгын баалаган. Иш-чара концерт менен коштолуп, анда жоокерлерге алардын мындай ийгилиги кайрат берип, шыктандырарын билдиришкен. Бүгүн болсо жеңүүчүлөр Коргоо министрлигинин аскердик санаторийине 3 күнгө эс алууга кете турганы кошумчаланды. Исхак Разаковдун 111 жылдыгына арналган онлайн көргөзмө даярдалды. Кыргызстандын мамлекеттик ишмерлери сериясынын алкагында уюштурулган көргөзмөгө архивдик сүрөттөр жана документтер коюлган. Исхак Разаков 1950-1961 жылдары Кыргыз СССРнин Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болгон. Ал Кыргызстанды жетектеп турган жылдары Орто Токой суу сактагычы, Фрунзе заводу сыяктуу бир катар ири объектилер пайдаланууга берилген. Исхак Разаковдун жетекчилиги астында ошол убактагы Фрунзе шаарындагы жалгыз кыргыз тилдүү номер 5 орто мектеп ачылган жана алгачкы жолу телекөрсөтүү студиясы уюштурулган. Ал 1979 жылы Москва шаарында каза болгон. 2000 жылы сөөгү Кыргызстанга алынып келинип, аларча көрүстөрүнө жерге берилген. 2010 жылы Исхак Разаковго Кыргыз Республикасынын баатыры наамы ыйгарылган. Бүгүнкү күн мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.